балдар, сіздерді жаз менен қоша кирип келген 8 март аялдарын эл аралык майрамынан чын дилимден куттуктаймын. Үй-бүлөнү чыңдоодо жана бала тарбиялоодо элибизге руханий адап баалуулуктарын сактоого эбегейсиз зор саат кошуп келүүсүздөр. Урматтуу апалар, эже карындаштар, сиздерди дагы бир ирет бүгүнкү эл аралык майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Сиздерге жана үй-бүлөңүздөргө тынчтык, бак-бак жашоо каалайм. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Дагы бир ирет майрамыңыздар. Сіздерге 8 март элемес, күндө сіздердің майрамыңыздар. Дайым 8 марттағыдай болып, айыңыздар жарық болып, жүрүңүздөрдөн күлкү кетпей, дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Жалпы эле Жалал Абад шаарынын аялдарын, ошондой эле жалпы Кыргызстан аялдарын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым ден соолук берсин, балдарынын бактылуу энеси болуп, ушу энелер тарбиялап өстүргөн балдары бардыгы Кыргызстандын бир келечегинде жакшы кызмат көргөзгөн жаштардан, балдардан, уул кыздардан болуп чоңое берсин. Кайсыл жерде эне болсо, ошол жерде иштеген энелер кайдыгер эмес. Иштерди майын чыгарып аткарат. Мына биздин канчалаган аялдарыбыз эркектер менен тең тайлашып, жакшы Кыргызстанга чоң салымдарын кошуп, Кыргызстандын өнүп өсүшүнө чоң иштерди аткарып атышат. Бизге бүгүн 8 мартка мэрибиз бизге куттуктап, ушул жерге алып келгенине биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Бизди эстеген үчүн. Бизде элдер көп эле айтышат. Шаарда аябай кооз болду. Силер бар үчүн биз кандай десем, силер бар үчүн шаарыбыз таза, шаарыбыз көрүктүү, силер барга биз өтө сыймыктанабыз деп чоңдор деле айтып атышат. Ошо биз иштегенибизге ыраазыбыз.